Меники опухоль левополушария. 2 жолу опухоль болуп башымдан алдырдым. Ошондо деген мен ооруп төшөктө жатып калдым. Бирок ошол кезде жолдошум мага ошо жатпа, тур, басалы, сен ары бери бас деген мотивацияны берди да. Андан кийин врачтар деле айтты, мына жолдошуңдун аркасы менен сен мына көрдүңбү, жакшы болуп кеттиң. Бул оору менен көп адам деле мындай туруп кете албайт деди да. Ошо жолдошума рахмат. Кээде айтат, жатпайсыңбы, неме эс албайсыңбы дейт. Жок, андай болбойт дачы. Анте албайсың. Мисалга баары үй бүлө болгондон кийин наоборот, ал эшикте көбүрөөк жүрүп койсо, кээде сарсанаа болосуң, эмне болду экен деп. Эми бул жумуш дагы ар кандай болот. Кээде мисалга сваркалап атканда кээде отто чыгып кетиши мүмкүн, кээде машинада түшүп кетиши мүмкүн. Биз ошо экөөбүз биримдикте жакшы иштегенден кийин ушу ишибиз жүрүп атат го деген өзүмдүн жакшы ниетим да.